Мирбек Атабеков 11 август 1986 жылы төрөлгөн. Мирбек Атабеков экинчи санга кирет жана двойка болуп эсептелинет. Миссиясы 2-7 болуп саналат. Двойкалар кандай болот? Мирбек мырзанын туулган күнү 11 болгондуктан бул скрытая двойка. Ал эмнени билдирет? Двойка 2-1ден турат да. То есть бул жакта эки энергияда дагы иштеп кетиши мүмкүн. Андан кийинкиси караңыздар, бирлери өтө көп болгондуктан дагы 3-1 бар экен. Бул өтө лидер десем болот да, өтө лидер. Жана двойканын энергиясы да кандай иштейт? Бул жакта нерешительность, сомнениялар дагы болушу мүмкүн. Чечкиндүүлүк жок болушу мүмкүн. Бирок сахна адам болгондуктан и плюс 33төн ашкандыктан бул миссиясындагы мырза, миссия 7 деп атпайсызбы? Миссия 7 деген өтө творческий, харизматичный, духовный, андан сырткары дагы ушунчалык харизмасы өтө күчтүү мырза и эксклюзив. Бул бардыгын эксклюзив кылып чыгаргысы келет. Бардыгын элге окшоштурбай, башкача өзгөчөлүктөр менен кылгысы келет да. Анан миссия 7 өзү ойлойт, туура, бардыгын туура жасап, энергиясы өтө күчтүү жана өтө кандай десем, матрицасында 2-8 бар болгондуктан туулган күнүндө бул трудоголик. Иштечү жерде аябай деле иштеп койчу дагы өзүнүн мүнөзү бар. Андан кийинкиси Мирбек мырзанын туулган күнү 7 санга келет экен. Бул эмнени билдирет? Бул жылдыз болгусу келет. Признание, критиканы өтө жаман көрөт. Критикалабаш керек бул мырзаны, только макташ керек. Себеби дегенде критиканы кандай десем, критиканы энергиясын дагы сорушу мүмкүн. Анан эң дагы жакшы нерсе, Мирбек мырза проектти аягына чейин чыгарат экен. Кайсыл проект ийгиликтүү болот жана аягына чейин он видит идеальный конец ар бир проекттин аягына чейин чыгаруу жөндөмү бар. Андан сырткары дагы Мирбек мырза көп мындай түнт мүнөз, анча-мынча жакпаган адамдар менен сүйлөшпөй да коюшу мүмкүн. Сфера 4 болгондуктан передача знаний, да, то есть именно сүйлөп, көп максаттарын дагы айтып, болгон билимдер менен да элдерге бөлүшүп баштаса, анда дагы көп энергиясы көтөрүлөт. Эгерде сиз дагы цифровой психология боюнча, туулган күнүңүз боюнча дагы акысыз, бесплатно разбор алгыңыз келсе, анда комментарийге энергия деп жазыңыз.